сабак. Саламатсыңарбы? Менин сүйүктүү окуучуларым. Силер менен кайрадан көрүшүп турганыма абдан кубанычтамын. Баарыңарга жакшы маанай, көңүлдүү жана пайдалуу күн каалайм. Китеп, дептер, калем, калемсап жана сызгыч камдап алгыла. Анда эмесе бүгүнкү математика сабагыбызды баштайбыз. Балдар, сызгычты колуңарга алып, бул кесиндилерге байкоо жүргүзүп көргүлө. Биринчи кесинди менен экинчи кесиндинин эмне айырмачылыгы бар? Туура. Экинчи кесинди 5 сантиметрден узун. Бирок 6 сантиметрге жетпейт. Сантиметрден да майда чембирдик болушу мүмкүнбү? Демек, балдар, бүгүнкү сабакта Билимбай менен биргеликте узундукту ченөөнүн эң кичине чембирдиги менен таанышып, амалдарды аткарасыңар. Чембирдиктердин өз ара байланышын салыштырып, бири экинчисинен канча эсе чоң экендигин айтып бересиңер. Демек, бул иштерди аткарууда сызгыч менен туура иштөөнү жакшы билишиңер керек. Сызгычты туура колдонууну билебизби, балдар? Азаматсыңар. Бул өтө маанилүү. Келгиле эми, колуңарга сызгычты алгыла. 0-дөн 1 сантиметрге чейинки аралыкка көз чаптырганда, ушундай майда бөлүкчөлөрдөн 10ду көрүүгө болот. Демек, сантиметрден да майда чембирдик бар. Ал миллиметр деп аталат. 1 миллиметр дегенди 1 м деп кыскартып белгилешет. Сызгычты байка. Ар бир майда бөлүк 1 миллиметр. Демек, 10 миллиметрде 1 сантиметр бар. 10 сантиметр 1 дециметрди түзөт. 10 дециметр 1 метрди түзөт. Байкасаңар, улам кийинкиси мурдакысынан 10 эсе узун. Демек, миллиметр, сантиметр, дециметр, метр узундуктун чембирдиктери. Силер узундуктун чембирдиктери менен тааныштыңар. Демек, эң кичине узундук чембирдиги миллиметр. Андан кийин сантиметр. Андан кийин дециметр. Андан соң метр. Метрден да чоң чембирдик бар. Ал километр. Километр тууралуу дагы кийинки сабактарда үйрөнөсүңөр. Келгиле, балдар. Эми дептерди ачып, калемсап жана сызгычты алгыла. Чогуу берилген тапшырмаларды аткарабыз. 5 сантиметр 4 миллиметр, 3 сантиметр 7 миллиметр болгон кесинди сызып көрөлү. Миллиметр абдан майда бөлүктөрдөн тургандыктан кылдаттык менен сызуу керек. Биринчи кесиндини сызып алдык. Эми экинчи кесиндини сызабыз. Азаматсыңар, балдар. Туура так жана тыкандык менен сыза алдыңар деп ойлойм. Кийинки тапшырмабыз болсо, узундуктарды салыштыруу боюнча болот. 1 сантиметр 8 миллиметр менен 18 миллиметрди салыштырабыз. Буларды салыштырууда жогоруда өткөн
чембердиктерди эсибизге салалы. 1 сантиметрде канча миллиметр бар эле? Эстеп көргүлөчү. 10 миллиметр. Демек, 1 сантиметрде 10 миллиметр болсо, 1 сантиметр 8 миллиметр бул 18 миллиметр. Демек, 1 сантиметр 8 миллиметр менен 18 миллиметр барабар. Андан кийин 2 дециметр 4 сантиметрди 25 сантиметр менен салыштырабыз. Балдар, бул жерде дагы 1 дециметрде канча сантиметр бар экендигин эстегиле. Туура, 1 дециметрде 10 сантиметр бар. Демек, 2 дециметр бул 20 сантиметр дегенди түшүндүрөт. Анда 24 сантиметр чоңбу же 25 сантиметрби? Туура, 25 сантиметр чоң. 4 дециметр менен 3 метр 4 дециметрди салыштырабыз. Балдар, бул жерде дагы 1 метрде канча дециметр бар экендигин эстегиле. Туура, 1 метрде 10 дециметр бар. Демек, 3 метр бул 30 дециметр. Анда 34 дециметр менен 4 дециметрди салыштырсак, 34 дециметр чоң. Азаматсыңар. Андан кийин 12 миллиметр менен 10 сантиметрди салыштырабыз. Бул жерде дагы, балдар, 1 сантиметрде канча миллиметр бар экендигин эске алгыла. Демек, 1 сантиметрде 10 миллиметр бар болсо, 10 сантиметр бул 100 миллиметр. Азаматсыңар. Демек, 10 сантиметр чоң. Азаматсыңар, балдар. Узундуктарды салыштыруу силер үчүн оңой эле болду деп ойлойм. Азыр болсо, Билимбайдын бизге арнап камдап келген кызыктуу суроолоруна көңүл бургула. Кездеме дүкөнүнө бирдей узундуктагы 4 түрмөк кездеме алып келишти. Эгерде кездеменин бирөөсү 4 метр болсо, анда жалпы канча метр кездеме алып келинген? Келгиле ойлонуп көрөлү. Жооп 16 метр. Кантип таптык? Текшерип көрөлү. Силер көрүп тургандай, 4 түрмөк кездеме турат. Эгерде алардын ар бири 4 метрден болсо, демек бул 4төн 4 жолу дегенди түшүндүрөт. Биз баары канча метр кездеме экендигин табышыбыз керек. Кошуу амалы менен же көбөйтүү амалы менен да таап алсак болот. 4 менен 4-түн көбөйтүндүсү 16. Демек, бул маселенин жообу бардыгы 16 метр кездеме алып келинген. Азаматсыңар, балдар. Анда Билимбайдын кийинки суроосуна көңүл бурабыз. Алма дарагынын бийиктиги 12 метр. Кайыңдын бийиктиги болсо 8 метр. Балдар, алма дарагы канча метрге бийик? Ойлонуп көргүлөчү. Бул эмнеге карата берилген маселе? Туура, бул салыштырууга карата берилген маселе. Салыштырууда кайсыл амалды пайдаланабыз эстегиле. Жооп 4 метр. Кантип таптыңар? Келгиле анда текшерип көрөлү. Сандарды салыштырууда чоңунан кичинесин кемитебиз, туурабы? Демек, бул жерде алма дарагы кайыңдан бийик. Анда 12 метрден 8 метрди кемитсек,
барабар 4 метр. Жообу алма дарагы кайыңдан 4 метрге бийик. Азаматсыңар балдар. Кийинки суроого көңүл бурабыз. Биздин чачыбыз 3 күндө 1 миллиметр өсөт. Анда канча күндө 2 миллиметрге өсөт? Жооп 6 күндө. Келгиле текшерип көрөлү. Эгерде 3 күндө 1 миллиметрге өссө, кийинки 3 күндө дагы 1 миллиметрге өсөт. Демек, жалпы 6 күндө 2 миллиметрге өскөн болот. Балдар, азыр болсо Билимбай менен бирге узундукка байланыштуу өтө кызыктуу маалыматтарга күбө болосуңар. Билесиңерби балдар, бул дүйнөдөгү эң узун адам. Анын боюнун узундугу 2 метр 51 сантиметр экен. Өтө кызык, А бул болсо дүйнөдөгү эң узун Анкель шаркыратмасы. Анын бийиктиги 979 метрди түзөт экен. А бул канаттуунун аты болсо Колибри. Анын узундугу болгону 5 сантиметр 7 миллиметрди түзөт экен. А буларды болсо баарыбыз билебиз, балдар. Бирок алардын узундугун ченеп көрдүк беле? Мисалы, чымындын узундугу болгону 6-8 миллиметр. Ал эми чиркей болсо 4-14 миллиметрге чейин гана болот экен. Албетте силер да үйдөн ченеп, алардын узундуктарына байкоо жүргүзүп көргүлө. Балдар, бул тапшырмаларды аткаруу силер үчүн өтө кызык болот деп ойлойм. Келгиле анда, бүгүнкү сабакта биз силер менен эмнелерди үйрөндүк? Ойлонуп көрөлү. Узундуктун чембердиктерин, кесиндилерди туура сызууну, аларды салыштырууну жана көптөгөн кызыктуу маалыматтарды билдик. Менин сүйүктүү окуучуларым, бир сабак бою силер менен чогуу болгонума абдан кубанычтамын. Билимбай дагы силерге алдыга умтулган мыкты окуучулардан болушуңарды каалайт. Кийинки математика сабагында көрүшкөнчө саламатта болгула.